Экинчи микрофон. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Ысыкөл областында Аксуу менен Жети Көз райондорунда табигый кырсык болуп, элдин малы кырылып калды да, бир 1000ге жакын койлору, уйлары, жылкылары. Ушу сизден өтүнүч, төраган фондунан да ушул табигый кырсыкка дуушар болгон инсандарга жардам катары, урматтуу төрага, өзүңүздүн фондуңуздан да карап көрсөңүз. Анан протоколдук тапшырма берсеңиз, ушул жерде өкмөт өзүнүн жанакы фондторунан мына биринчи источник Ысыкөл өнүктүрүү фонду бар, экинчи источник акимдердин фонду бар. Анан үчүнчү источник президентибизден да сурансак, өзүнүн фондунан ушул Жети Көз Аксуудагы башка жанакы Таласта болобу, Нарында болобу, бийик тоолуу жерлердеги чабандарга, кырсыкка кабылган чабандардын ушу элдин, журттун немесин бир сыйра ошол карап берсеңиз, ушуга бир протоколдук тапшырма берип койсоңуз, бизге тиешелүү болгонун. Экинчиси мына өткөндө көтөрдүк эле, 2019 жылы 6-чакырыштын агрардык комитети мына Нурбек Кариевич да биякта турат, Туз көл боюнча чечим чыгарыптыр да, протоколдук тапшырма өкмөткө берилиптир, Ысыкөл областынын Тоң району боюнча. Ошону да сизге дагы бир жолу кайрылам, комитетке тапшырып берип койсоңуз, чогуу иштей берели. Рахмат.